Дагы бир жолу кутман кеч кошулуңуздар. Эми технический проблема чыгып кетти. Камерага уруксат жок дейт. Негедир бир нерсесин басып койгон окшойт балдар. Мен угулуп жатамбы? Угулуп көрүнүп жатамбы? Башка телефон менен кирдим. Мен мунун качествосы кандай экенин биле албай атам. Мен угулуп көрүнүп жатамбы? Кайрадан кош келиңиздер. Эфирибизди эми баштайбыз. Элиза Сейтбекова, салам. Элиза, кандайсың? Эля Токтакан. Күнө түшүп турбуз, бул жөнөкөй телефон го. Эми жөнөкөй телефон менен айфондун айырмасы асман менен жерде экен. Макул. Аракет кылабыз жакшы угулганга. Бул баламдын телефонунан кирип жатам, айласыздан. Эки телефонун тең балдар зарядкасын өчүрүп салыштыр. Байкабай калдым да. Мен бүгүн кече күнү эжекелерге тапшырма бергенмин. Бата айтасыздар балдарыңыздарга, жакындарыңыздарга, үйдө дегиле ким жашаган болсо ошого бата тилегенди үйрөнүңүздөр деп. Чын ниеттен, чын жүрөктөн каалап ошол адамдардын жакшы иштерине, бир өзүңүздөрдүн, мен үнүм болбой атабы? Мен болгон микрофонду болушунча койдум. Өзүңүздөрдүкүндө чоңойтуп көрүңүздөр. Микрофонду болушунча койдум, эң чоң громкостуна койдум. Бүгүнкү темабыз улантабыз, кече күнкү эле эфирди улантабыз. Батанын касиети. Бүгүнкү тема кече күнү айтылган сөздүн касиети. Эмне үчүн биз сөзгө маани беришибиз керек? Угулуп жатат сонун дейт. Мына угулуп эле жаткан турбайбы? Азаматсыздар. Эми болду дейт. Эгерде кимден үнү аз чыгып жаткан болсо, өзүңүздөрдүн микрофонуңуздарды карап, камераларыңыздарды карап коюңуздар, Себеби кээде өзүңүздөрдүкүнөн да чыгып калат, менде да кээде ошондой болуп калчу да. Бүгүн сөз таасири деген темада сүйлөшөбүз. Тапшырма аткаргандар, жазып коюңуздар, ким аткарды? Кечээ тапшырма берилген, каалоо тилек айтыңыздар. Жакындарыңыздарга, балдарыңыздарга, үйдө сиздин үй мүчөсүндө кимдер жашайт ошолорго деп айткан элем. Ошол айткандар, жазгандар, каалоо тилек айткандар, жазып коюңуздар. Бүгүн сөз таасири деген темада сүйлөшөбүз. Сөз таасири деген тема эмнени түшүндүрөт өзүн? Деги эле сөздүн таасири деген эмне дегенди биз сүйлөшөбүз. Бул темада сиздерде сөздү абайлап сүйлөп каласыздар. Замир эже, мен тамакка чейин дагы дейт, тамактан кийин дагы дейт. Токтакан Чокоева дейт. Токтакан же азаматсыз. Кириңиздер. Мен күнүгө эле айтам дейт. Батаны биз күнүмдүк жашоого, как орустар айтканда, привычка кылып киргизе алышыбыз керек да. Себеби батанын өзүнүн бир аябай касиеттүү күчү бар. Бата берген үйдө ырыскы мол болот. Кыргыздар илгери, кыргыздар боз үйдө жашаса дагы ырыскысы мол болгон. Мал жандуу болгон, бай болгон. Пата, дуба деген бөлөк. Пата деген нерсени билбейт экен, бата деп сүйлөңүздөр. Пата деген бул антип туура эмес жазбаңыздар. Ар бир сөздүн өзүнүн таасири бар да. Дуба деген бөлөк, бата деген бөлөк. Экөөнү айырмалаңыздар.
дуба деген бул сиз чын ниетиңизден өзүңүзгө, жакындарыңызга Кудай тааламдан тиленген нерсе. Дуба дегенчи сиз ал үчүн, бир адамдар үчүн же болбосо өзүңүз үчүн дуба кыласыз. Бата деген бул кимдир бирөөлөргө арно, каалоо тилегиңиз, сөзүңүздүн, сиздин жан дүйнөңүздө эмне оргуштап жаткан болсо, ошол жан дүйнөңүздөн сууруп чыгып бир жакшы каалоо тилегиңизди ошол адамга арно. Адамга деп кое берели. Мисалы, балаңызга, кызыңызга, той ээсине бата деген бул бөлөк нерсе. Дуба бөлөк, экөөнү айырмалаңыздар. Биз ошо айырмасын билбегендиктен ушундай нерсе, ушул даражага жетип отурабыз да азырчы. Өзүбүздүн кыргыз тилинин кадырын, баркын билбей атабыз да. Ошо сөздүн таасири жетпей жатат бизгечи. Ошон үчүн биз жакшы өнүк албай атабыз. Бул эмне себептен деп ойлойсуздар? Себеби мен аябай жакшы билем. Диалект бар да дейт. Жок, ар бир кыргыз адабий тилде сүйлөгөнгө аракет кылыңыздар. Диалект бар. Мен деле ошо түштүк, түндүк тең ортодо жашайм, өзүм Токтогул жергесинен болом. Анча-мынча диалектти сүйлөй турган сөздөр бар да, бирок именно ошол кыргыздын так нукура таза сүйлөй турган сөздөрдү так сүйлөгөнгө аракет кылыңыздар адабий тилде. Ал эми жанагындай бизде тепши, анан чылапчын, дагара деген сөздөрдү аны колдонсок болот, себеби ал буюм да. Анан мондай таасирдүү баягы биздин укумдан тукумга уругубузду көбөйтүп бере турган эң таасирдүү нерселер бар да. Ошол нерселердин бардыгын биз өзүбүз баамдашыбыз керек, мындайча айтканда кадырлап сыйлашыбыз керек ар бир сөзүбүздү. Диалектиге көп маани бербеңиздер. Диалектинин да өзүнүн айтылчу жерлери болот. Ошон үчүн мен бүгүн сөз таасири боюнча сиздерге айтып атпаймынбы? Эне тилибиздин өзү караңыздар, кыргыз тили бул аябай бай тилдердин бири да. Түрк тилдүү тилдердин арасындагы эң бай, ушунчалык сөзгө кенен тилдердин бири. Кыргыз тилинде көпчүлүк адам сүйлөй албайт. Орус тилинде көпчүлүгү сүйлөп кете алабыз, англис тилинде сүйлөп кете алабыз, бирок кыргыз тилинде кыргыздар өздөрү нукурат кыргыз тилинде так сүйлөгөндү билбей жатабыз да. Ошондуктан биздин эң өкүнүчтүү жери, эң кемчилик жерибиз ушуну моюнга алышыбыз керек. Биздин сөз байлыгыбызды жеп салып аткандыгыбызда да. Таасирдүү сөздөрүбүздү колдонбогонубузда болот да. Ооба, туура Гүлнара эже айтып атат, тарыхый романдарыбызды окубайбыз ошон үчүн. Эгерде сиздерди азыр сөз байлыкты өстүрүү үчүн эмне кылышым керек десеңиздер, мына Гүлнара эже айтып атат, тарыхый романдарды окуңуздар. Сөздүн таасирин, сөздүн ошол биздеги адабий китептерден алабыз. Сынган кылыч, могу Чыңгыз Айтматовдун китептери, Төлөгөн Касымбековдун китептери, Жомарт Бөкөнбаевдин китептери, Алы Токонбаевдин китептери. Деги эле бизде аябай көп да акын жазуучулар, өтө көп бизде. Ошол лирик акындардын окуңуздар. Өзгөчө кыргыз ким экендигин аныктаган Сынган кылычты окусаңыздар болот. Сынган кылычта биздин кыргыздын тарыхы кененирээк айтылат да ал жакта. Азаматсыздар кирип берип аткандар. Өзгөчө мынакей караңыздар. Кечөгүн мага бир эже жазган экен да, такалып сүйлөйткенсиң, какап чакалып сүйлөйткенсиң, бирок ошону какалып такалып чакалып сүйлөсөм дагы мен бирок өзүм кыргыз тилинде сүйлөйм да. Анткени мен эми толук кандуу кыргыз үй бүлөдө эле төрөлгөнмүн, бирок шаар ичинде билесиздер да, иштеген жериң орус аралаш болсо, окуган жериң орус аралаш болсо, балким бирин экин орус тилдүү сөздөр арасына кошулуп кетиши мүмкүн. Себеби биз ошондой учурда, ошондой доордо төрөлүп калдык да. Бирок мен колумдан келишинче, баягы мүмкүнчүлүгүм болушунча кыргызча так сүйлөгөнгө аракет кылам да. Ар бир кыргыз жараны, мына сиздер дагы кыргыздын бир кадыр барктуу энесисиздер. Чоң энеси болосуздар.
тайенеси болосуздар, келечектеги муундарды биз аябай таасирдүү ошол балдарыбыздын келечегине бир кандайдыр бир салым кошобуз десек, анда биз өзүбүздөн башташыбыз керек да. Мырзалар кирип атат бул жерде. Мырзалар дагы өтө жоопкерчиликтүү мамиле жасаңыздар. Кыргыз тилине өзгөчө. Себеби биздин кыргызды кыргыз кылып тааныткан бул тил. Кыргызды улут кылып кылымдарга жашаткан бул тил. Анан дилибиз. Дил деген руханий байлыкка кетет да, бул маданиятыбыз. Көпчүлүгүбүздө ушул жактан аксап атабыз. Эмне себептен аксап атабыз? Анткени биз өзүбүздүн нукуралуу комузубузду, ошол эле чыгармаларыбызды, ошол эле адабий баягы чыгармаларыбызды караңыздар. Романдарыбызды дейбизби, же болбосо бир ырларды дейбизби, деги эле кыргыздын өздүгүн тааныткан бир өтө таасирдүү бир окуялар болот, таасирдүү бир романдар болот, чыгармалар, өтө чоң чыгармалар кездешет. Мисалы, Элмирбек агага окшогон акындардын баягы кыргыздын ким экенин аныктаганда, мисалы акындар өзгөчө акын айтышта кыргызды кыргыз кылып даңктатып, кыргызды ааламга даңктатып салат го. Ошол акындардын бизде азыркы учурда бар акындар, бирок мурунку акындар менен азыркы акындардын айырмасы бар да. Ошондуктан азыр сиздер дагы ошол өзүңүздөрдүн түпкүлүңүздөрдө жатат да, бир өзгөчө бир күч жатат да. Бул күч ар бир кыргыз ойгонсо дейт, кыргыздын канындагы баягы ойноп турган бир укмуштай касиет күчү бар дейт да. Ошол ойгоно турган болсо, ошол кыргыз күчтөнөт дейт да. Анан ар бир кыргыздын өзүнүн денесинде биздин укум тукумубузда 7-40 атадагы муундан калган чоң ата чоң эне, мындайча айтканда биздин тукумубуздан келаткан ген деп коебузбу? Ошол генден келаткан нерселердин баардыгы биздин ар бир клеткабызда сакталуу экен да. Анан ар бир клеткабызда илгерки түпкүлүгү бай, сөзгө чебер, сөзгө чечен, колдорунан ууз келген, мындайча айтканда чеберлердин чеберин, акындардын акынын таптаган, кыргыздын кыргыз кылган өзүнүн бир күчтүү бир насаатчылары болгон, кыргызды кыргыз кылган бир түпкүрүндө бир устаттар болгон. Ошолордун ар бир кыргызды анализдеп көрсөңүздөр, өзүңүздөр деле жок дегенде сиздердин араңыздарда чеберлер бар. Жок, таптакыр жок болуп калганда дагы ар бир кыргыздын үйүндө колго жасалган шырдак кийиз, аялга тиешелүү буюмдардын бардыгы, эркекке тиешелүү буюмдардын бардыгы колго тигилип жасалган. Мындайча айтканда, кыргыздар илгери эле чебер болушкан. Мындайча айтканда, чебер деген жакшы түшүнөсүздөр, Чебер деген бул ырга, колөнөрчүлүккө, устачылыкка дагы кирип кетет да. Себеби мыкты ырдын чебери экен деп айтабыз, же болбосо устанын чебери экен дейбиз. Чебер деген сөз бул азыркы сөз менен айтканда мыктынын мыктысы экен дегенди түшүнөбүз да. Устаттан дагы күчтүү деген нерсени түшүнүп алабыз. Чебер деген бул бардык тарабы төп келишкен адамды чебер деп айтышкан илгери кыргыздарда. Ошондуктан биз эң негизги нерсе өзүбүздүн азыр сүйлөп жаткан сөзүбүздү карайбыз. Эмне деп сүйлөп жатабыз, кимдерге кандай сөздөрдү сүйлөйбүз. Мисалы, балдарга кандай темаларда сөздөрдү сүйлөйбүз, кандай темаларда алар менен олтурганда биз баарлаша алабыз. Келиндерибиз менен кайсы темаларда сүйлөшөбүз, кыздар менен, уулдар менен, күйөө балдар менен кандай темаларда сүйлөшөбүз. Ошол учурларда биз ар бир кыргыз айымы мырзасы өзүбүздүн баягы кыргыз экенибизди унутпай, ошо кыргыз экенибизди далилдеш үчүн сөзсүз түрдө өзүбүз биринчи даяр болушубуз керек да. Бул нерсе өтө эле оңой деп айта албайм, себеби деген
Биз Союздун небересибиз да, мындайча айтканда. Мен небересимин, апам менен атам, атам менен апам небереси, а мен чебересимин да, мындайча айтканда. Союздун бир эмелери барбыз да, кыскасы. Бизде орустар ушундай маданиятыбызды талкалаптыр. Бизди билим сапаттуу кылып окутуп, орустардын бир эмесине жакындап билим алдырганы менен биз өздүгүбүздү жоготуп коюп турбуз да. Ошол өзгөчө эмне үчүн бизде жанагы бизде өтө күчтүү акын жазуучулардын көпчүлүгү баягы атууга кеткен да. Кайсыл жылдар экени эсимде жок. Тарыхта бар, өтө күчтүү. Бул жанагы биздин эмебиз Ишеналы Арабаев бизде эң жаңыдан чыккан ошол Алипе аттуу китептерди чыгарып атпайбы, кыргыздардын билим сапаттуулугун жогорулатыш үчүн деги эле бизде аябай көп болгондо. Ошол учурда баягы патриот, ошол учурдагы чыгаан инсандар аябай көп болгон экен да. Ошолордун көпчүлүгүн эле кайсыл бир жылдары ошо Союз согуштан кийинки жылдарда кыргыздар өздүгүн аныктап, өздүгүн тактап, биз мондай элбиз, биз мындай жазып баштаганда жазуучулардын арасынан атууга кеткен. Ооба, мына 37-38 жылдары репрессияланган дейт, мына нускай меже жазып атат, көрдүңүздөрбү? Мына араңыздарда дагы өзүңүздөр тарыхчылар бар араңыздарда. Ошол жылдардагы күчтүү кыргыздарды кыргыз кылып тааныткан өтө күчтүү адам инсандар болгон. Мындайча айтканда, ошол кыргыздын каймактарынын баардыгы ошо репрессияга туш болгондо. Аны биз Чыңгыз Айтматовдун китептеринен анан бир эмеде жазылган эмесин окуганбыз да. Биз студент кезде болчу ошондочу. Караңыздар, мен эми ал студент кезден бери мына 15 жыл өтүптүр, бирок тарыхка кайра кайтып келип атам да. Эмне үчүн кайра кайтып келип атам? Себеби азыр карасак ааламдашуу заманында биз жаңы нерсеге умтулуп кетип калыптырбыз. Изденгенибиз баардыгы эле Европанын методдору. Изденгенибиздин баардыгы окуганыбыз, психологдордун окуганыбыз, өзүнүн өнүктүрүү сабактарын окугандарыбыз баардыгы эле мындай карасак, баардыгы эле ошо Европанын методдоруна кирип кеттик да. Анан мынтип ойлонуп олтурсам, мен ал жактан өзүмдү таба албай койдум, негедирчи. Издендим, ары бастым, бери бастым, толтура жактарга бардым. 5 жыл издендим да. 5 жыл изденип олтуруп, анан бир күнү эле кече жакында эле, мына бир айда эле боло элек, мен өзүм психолог Барсина Кадырбековна менен иштешип жатам, азыр сатуу менеджери. Баарыңыздар, кээ бириңиздер ошол жактан келип калышыңыздар мүмкүн. 1 жылдан бери ошол эже менен иштешем. Кандай сабактарын алып окуйм да, мындайча айтканда. Анан толук кандуу мына 1 айга жете элек кызматташып атабыз, сатуу менеджерлигин ал жакта иштеп атам. Анан ойлодум, мында карасам баардыгы эле Европанын методдору да. 90% 100% үйрөтөм Европанын методу менен, Россиянын, Казакстандын методдору менен депчи. Анан да изденип карап көрсөм, бизде кыргыз нукуралуулугун тааныткан эч ким деле жок экен да. Мындай казып чыккан деле инсандар жок. Же болбосо кыргыз өзү табиятынан эле баягы жаңыдан табиятка жакын болуп төрөлгөндүктөн, азыр психологдор айтып атпайбы, мына динге жакындагыла депчи, динге жакындагыла, намаз окугула деп атат. Кудайга шүгүр, намазды деле окуп атабыз. Анан ар түрдүү медитацияларды жасап атабыз. Анан бизде толтура дейм, азыр методдорду көрсөтүп атпайбы? Психологдор толтура нерселерди анализдеп, толтура нерселерди бизге алып келип берип атат. Ошолордун арасынан деле кээде сиздин табиятыңызга жакын болбой калса, сиз изденип жүрө бересиз. Сиздин табиятыңыз бир нерсени издеп жүргөн болсо, эгер сиз аны таппасаңыз, анда дагы деле изденип жүрө бересиздер да. Ошондуктан ар бир кыргыз өзүнүн баягы түпкүлүгүн чукуп чыкмайынча, сиздердин ар бир клеткаңыздарда бир баягы молекула деп коебузбу, физикалык эме менен алганда. Ошол ар бир молекуланын ичинде, клеткалардачы, клеткаларыбызда баягы биздин тарыхыбыздагы бир кичинекей гендер бар экен да.
ата тегибизден калган. Ошол нерселер бизди кайрадан ойготууга бир нерселерди издеп жүрө берет экен да. Анткени ал баягы жаңы өнгөн өнүмдөй да, жаңы тигилген баягы эмне деп койсун, мөмөгө окшош да. Ал багыш жер издеп жүрө берет экен да. Кайсыл жеке олтуруп мен өссөм экен депчи, анан баягы кургак тала чөлгө барып алып эле баягы молекула деп коесузбу, ошол кургак талага барып эле издеп жүрө берет экен да. Бир суулуу жер болсо мен ошол жеке олтуруп өссөм экен депчи. Анан мен бир нерсени түшүндүм. Биз кыргыздар башка эле өлкөлөрдөн, башка эле бир чет жактагы коучтардан, чет жактагы тренерлерден, ошол жактан билим алып эле өзүбүздү таппай жүрөт экенбиз да, дагы делечи. Көпчүлүгү мен өзүм канча психологко бардым, канча тренерлерден окудум, дагы деле окуп атам акчамды коротуп деп атышат да көпчүлүгү. Анан бул нерсе мындайча айтканда, сиз кыргызсыз да. Кыргыз болгондон кийин кыргыздын өзүнүн баягы тарыхын чукуп, өзүңүздүн гениңизди чукуп чыкмайынча сиз өзүңүздү таап чыга албайт экенсиз да. Ошондуктан өзүңүздөрдүн ата тегиңиздерди караңыздар биринчиден. Экинчиден өзүңүздөрдүн баягы ата жак бөлөк, эне жак бөлөк да, эки жак тарапты бирдей анализдеп көрүңүздөр да. Сиздерде кимдер жаралган? Кимдер жаралганды караңыздар. Мисалы ата тегиңиздердин араңыздарда баатырлар болушу мүмкүн, кол өнөрчүлөр болушу мүмкүн, усталар болушу мүмкүн, балким соодагерлер болушу мүмкүн. Дейги эле кыргыздарды, кыргыз өзү эле таланттуу, ушунчалык мындай сөз менен жеткирип айта албайсың, бирок кыргыз ушунчалык улуу эл болгон экен да. Себеби алардын арасында пайгамбарлар да чыккан да, кыргыздардын арасында. Мындай олуя деп койгон да, кыргыздарды алдын ала көрөгөч адамдар болгон да. Алдын ала сезгич деп коет да. Эмне үчүн сезгич адамдар? Себеби ал кыргыздардын жан дүйнөсү табиятка жакын. Биз анткени тоо койнунда жаратылыш менен бирге, баягы табият менен бирге чоңой өскөндүктөн биздин табиятыбыз ошол эмеге жакын болгон үчүн, жаратылышка жакын, Кудайдын берген ыйык эмелерине жакын да, табиятты өзгөчө жаратканда, ар бир нерсени өзү орду менен да. Биз ар бир кыргыз мындай сезимтал келебиз, ошол бир нерсени сезе алабыз да. Алдын ала болордо, мисалы бизге түш менен аян берди деп коюшу мүмкүн, түшүңүздө бир нерсе көрүп, бир жамандыкты алдын ала сезишиңиздер мүмкүн да. Жолбосо бир кээде бир сезимтал бир нерселер келе берет, как будто бир жактардан сиз мурда жашап кеткендей сезим келе берет да. Себеби сиздин жан дүйнөңүздөгү бул тазалык деп коет. Мындайча айтканда, таза адам сезгич келет да. Кудайдын берген, жараткандын берген ыйык нерселери болот. Бул ар бир адамда жаралган. Биз болгону ошону моюндабайт экенбиз да, жаратканга кайрылып, ошол бизде болгон нерсени касиет деп коет го баягы кыргыздарда. Ошо касиетибизди кабыл албай атабыз. Мисалы ар бир айымда ар бир мырзанын өзүнө ылайыкташтырылган бир кандайдыр бир касиетти берет экен да. Анан касиет десе эле бир олуя болуп кетүү же бүбү бакшы болуп кетүү эмес да бул жердечи. Ар бир адамдын өзгөчөлүгүнө жараша жаралганда бир башкача бир миссиясы менен жаратат экен да. Ошол жаралган нерсебиздичи караңыздар, биз кабыл алышыбыз керек. Кудай жараткан, берип жаткан нерсени биз кабыл алышыбыз керек да. Бизге мусулман кылып жаратты, кыргыз мусулманыбыз туура. Себеби бизди ошол дин тармагына алып келип, бизди ошо окутуп, билим берип, жакшы нерселерге үйрөтүп жатат. Бул дагы өтө керектүү нерселер. Бирок ошону менен эле, дин менен эле жамынып эле караңгы болуп калбастан, биз өзүбүздүн эле ички дүйнө таанымыбыз эмнени каалап жатат, ошону да анализдеп көрүшүбүз керек да. Биз таза эле бир динге багыштып караңгылыкка кирип кете турган болсок, анда кыргыздын кыргыз экени бул ааламда жок болуп кете турган нерсе да, коркунучтуу, бул глобалдуу нерсе болуп атпайбы? Ошон үчүн динди да алып кетишибиз керек. Ошол эле учурда кыргыз ким экендигин кошо алып кетишибиз керек. Себеби кыргыз өзгөчө жан, өзгөчө улут. Ошол улутубузду жок кылып албашыбыз керек. Тилибиз бул жерде эң биринчи. Анан дилибиз, динибиз, ушунун баардыгы биригип бир кыргыздын кыргыз экендигин аныктап, дүйнө жүзүнө мындай жакшы жагыбыз менен таанышыбыз керек да.
мен кыргыз улутунда кийимин сүйөм, мен 60 жашымда эле чеккенмин де үйдө да көчөдө да деп атамын дейт. Ооба туура. Кыргыздарда эле ар бир жаштын өзүнүн кыргыздарда мындай экен да. Ар бир жаштын өзгөчөлүгүнө жараша кийим тандап кийишкен. Gelin gelindигиндей кийим кийген. Кыз кыздай кийинген. Эне энедей, чоң энедей кийинген да. Эмне үчүн элечекти чоң энелер кийген? Энелер эмес. Энелер ак жоолук салынган. Чоң энелер өзүнүн бир возрасты келгенде чоң энелер кийишкен. Биз болсо азыр карасак мындай кичинекей кыздан баштап мындай салпактатып башкача бир кийинип алдык да. Мындай кыргыздын өзүнүн бир жаш курагына жараша кийимдери болгон. Тарыхта да бар бул нерсе. Ушул тарыхты да мен ушуну изилдеп бир ачыкка чыгарам деп максат коюп атам. Себеби ар бир нерсени өзүн чукуп чыгып атам. Мындайча айтканда, ар бир нерсени анализдеп көрүп атам да. Азыр мен өзүм тарыхка кайра кайтып келдим. Мен кыргыз экенимди далилдешим керек. Мен кыргыз өзүмдүн комузумду чертип жүрүп, мен мына 2000 кайсыл жылдары дейм, 15 жыл 16 жыл болуптур да, 16 жыл болуптур, 15-16 жыл болуп калыптыр. 15-16 жылдын ичинде мен өзүм музыкалык окуу жайды бүткөнмүн. Мен окуп жүргөн учурда дин агымы аябай кирген. Өзгөчө аябай басып кирген. Ошол учурда ар түрдүү дин, бир эле мусулман деп коебуз, мусулмандын да бөлүнө турган түрлөрү бар. Аны биз билбей эле кирип кетебиз кээдечи. Баягы фанатизм деп коет го, мындайча айтканда диндин фанаттары деп коет. Менин жакын эле өзүмдүн эле курбаларым мына окуусун, бирөө тарых мугалими болчу, тарыхчы мугалим эле да, мен өзүм жакындарым, группалашым, курсташым, бир чети подружкаларым, бир чети бирөө мен өзүмдүн группалашым. Ошентип экөө 5-курска келгенде баягы дин агымына кирип кетти да, экөө тең окуусун таштап салды. Экөө тең окуусун таштап салган. Мына экөө тең турмушка чыкты, бирөөсү үйлөндү, бирөө эркек бала болчу, бирөө кыз бала болчу. Кайра кийин экөө үйлөнүп алды. Анан ошондо мага ошол жылдары өзгөчө могу үйлөргө кыдырып дабат окугандар аябай көп келген да. Ошондо менде мындай суроо болгон эле да. Кызы орто жаштагы апалар экен, жоолук салынган, аябай мына узундарды кийген, башкача да. Анан бир эле үйдү 2-3кө мына шейшептер менен туалетке чейин бөлүп, анан бир жагынан аялдар кирет туалетке, экинчи жагынан эркектер кирет, бир эле туалет болбосочу. Анан шейшептер менен узун кылып тосуп салыптыр да. Анан мен барып баягы бир аябай чочуп кеттим биринчисинде, аябай кызыктай болдум. Анан ал подружкам жакында экөө жаңы эле турмушка курушкан, жаңы эле балалы болушкан. Мен ал баласын көрөм деп баргам, эч ойлоп оптурмун андай жака барам депчи. Биринчи жолу ошондо мен ошол даватчылардын ошол үйгө келгенин көргөм. Бир комнатасында башка эркектер, бир комнатасында башка эле аялдар. Ошентип дават окуп, анан ондой аял келген экен. Ошолорду багып, ошолордун өзү кичинекей баласы менен квартирада жашап жүрөт, ошентип даватчыларды баккан эсимде да. Анан бардым. Даватта айтып атат, апалар айтып атат мага аябай, сен деген кызым туура эмес жолдо баратасың, сен деген музыкаңды ташташың керек, бул харам, сен бул нерсени алып кетпешиң керек, кийин жооп баягы Кудайдын алдында жооп бересиң, тиги деп атышат да. Аны элестетим. Мен өзүм Кудайдан кечирим сурадым да, о жараткан Алла, мен өзүмдүн Кудайыма кайрылдым да. Мен эгер туура эмес кылган болсом, балким жараткан Аллам кечирер. Ошол учурда айткам, мен кыргызмын, кыргыздын кызымын. Мен ал учурда комузда инструмент ойнойт элем. Мен башка инструмент ойнобойт элем. Мен аккордеондо ойнобойт элем, мен пианинода да ойнобойт элем, мен башка орустун инструментинде ойнобойт элем, мен күүлөрдү ойнойт элем. Кыргыздын нукура талант, баягы кыргызды кыргыз кылып тааныткан Токтогул атанын күүлөрүн чертет элем. Ыбырай Тумановдун, Карамолдо Оросовдун күүлөрүн чертет элем. Анан айттым да, кечиресиздер, бирок мен бул нерсеге кошулбайм деп туруп эле чыгып кетип калдым. Анан келип айттым подружкама, мени экинчи мындай жерге чакырба депчи.
Мен ошондо өзүмө ошол Кудайым ошол учурда мага ошондой жолду туура көрсөткөнүнө ыраазымын да. Себеби кокуста мен дагы ошентип окуумду таштап кое турган болсом, мен да ошончо жолукту салынып чүмкөнүп кетип кала турган болсом, мен комуз күүсү эмне экенин унутуп коймокмун да. Комуз эмне экенин унутуп коймокмун. Мен атамдан калган мурасты унутуп коймокмун. Ошол атам мага үйрөткөн ошол күүлөрдүн, мына чакан күүлөрдү үйрөтсө дагы, кызым, бул биздин тарыхыбыз, биздин каныбызда ойнолуучу нерсе. Муну сен кийин балдарга үйрөтөсүң, муунга калыш керек деп ал менин кулагыма сиңирип өткөн да, өлөр өткөнчөчү. Анан кийин каяктагы бир нерсе, башка эле бир дин агымы келип туруп, эмне үчүн талкалаш керек бизде? Биз динди дагы туура кабыл алышыбыз керек, туура багытын. Кыргыздын өзүнүн бир алып чыга турган салттары бар, нукура өзүбүздүн таза кыргыз экенибизди алып чыгышыбыз керек да. Анан башка эле бир улуттарга кирип кетпейчи. Анан ойлондум. Жок, бул тарап меники эмес. Мен мындан кийин бул үйгө келбейм. Мен бул подружкама мындан кийин жолобойм. Дедим дагы, мен 5 жыл, ошо 5-жылы болчу да, акыркы жылы мен окууну бүтөйүн деп атканда. Комуздан экзамен тапшыра алдым, алдында болчу. Мен таштап коюп кетип калсам, мен 4 жылдык эмгегим талаага кетмек да. 4 жыл эмгегимди мен ошо күүгө арнап, комузга арнап, ошол жактан устат болуп чыгам. Мен да кийин балдарды жетектеп, балдардын үстүндө комуз үйрөтөм, кыргыздын тарыхын үйрөтөм деп жүрүп, анан кийин бир күн анан талкаланып олтуруп калганым мага, балким ошол учурда дагы мен өзүмдүн Кудайым ошол сактаган да. Көрдүңүздөрбү? Анан комуздун күүсү бул эмне десем болот эми, комуздун күүсүнүн касиети ар бир адамдын, эгер жан дүйнөңүздөргө комуз күүсүн киргизе турган болсоңуздар, комузду тынбай уга турган болсоңуздар, күү, классикалык күүлөр бар. Табияттан алынган, жаратылыштын өзүнүн бир ноталары бар. Табияттан алынган. Булбулдун сайраганы, суулардын шаркыраганы, чымчыктардын сайрашы, таштардын кагылышы, ар бир нерсени бир чагылдырган бир өзгөчө бир күүлөр бар да. Ошол күүлөрдү угуңуздар. YouTube'га кирип эле Нурак атанын, Токтогул Сатылгановдун өзгөчө күүлөр деп жазсаңыздар эле, күү баяны деп жазсаңыздар, YouTube'да бар, Google'дан издесеңиздер да болот. Мен деле ошол жактардан алам да күүлөрдү, себеби мен өзүмдө азыр Нурак атанын диски бар, ошону дагы ал дискиде эми азыр диск сала турган эме жок да, магнитофон жок. Караңыздар, эми аны алып алып, эми диск сала турган эме сатып алыш керек. Анан угушубуз керек да, ар бир күүнү угушубуз керек. Ар бир күү жүрөгүбүзгө мыктай кадалышы керек да. Анан күүнүн 2004-жылы, 2008-жылы экен баса. 2008-жылы мен 4-курсту бүтүп 5-курска жаңы көчүп аткан жылдары Япониядан элчилер келип калды да. Өзгөчө элчилер, алар жөн эле элчи эмес, мындайча айтканда алар Япониянын баягы эмелерин, маданиятын өнүктүрүп жүргөн эл экен да. Мындайча айтканда ошол жакты изилденген илимпоздор экен. Анан биз университетте комуз чертет элек, 12 кыздан турган ансамбль жетекчибиз бар эле, ансамбльда комуз ойнойт элек да. Анан ошондо япондор келип айтып атат да, комуздун күүсүн угуп дейт. Бизде эме комуздун күүсүнүн таасиринин астында бизде баягы баш ооруган, нервтен ооругандардын көпчүлүгү ошодон айыгып атат деген. Ошондо мен бир эсимде калып кеткен да. Анан ошол учурда замдекан бизде агайыбыз мага комуздан сабак берет эле. Анан ошол агайыбыз келип, ошол комуздун күүсүнүн бир эле кассетасы бар эле да, ошол учурда университетте бир эле кассета ошо агайда бар эле да. Эски күүлөр, эски күүлөр. Баягы мындай не деп коет, ленталар болот эле, чойгон кассеталарчы илгерки. Баягы Союз учурунда билеп калдыңыздарбы, жанагы бир 4 бир эмелер бар, магнитофондор бар го, мындай клавишалар менен. Ошол магнитофондор, ошондой магнитофон агайда бар эле да. Анан ошогудан кайра дискке көчүрүп,
ошол япондар алып кеткен ошол эски күүлөрдү да. Ошо эмне үчүн эски күүлөрдү? Себеби эски күүлөрдүн ичинде дейт, япондордун айтымына караганда адамдын нерв системасын эс алдыра турган бир таасирдүү бир эмелер бар экен да, мындай сыйкырдуу бир башкача бир ноталар бар экен да, бул адамды кадимкидей эс алдырат экен да. Бул баягы кыргыздар табиятка жакын болгондугу үчүн баягы комуз чертип атканда алар баягы тоо таштын арасында эргүү келип кетип, баягы оргуштап кетип, өзүнүн таланттары ачылып кеткен да, ошо табияттын кооздугун күүгө киргизип койчу экен да. Ошондуктан аларда баягы комуздун күүсүнүн эмеси денеде сакталып калган. Буну эмне үчүн айтып атам? Себеби ар бир кыргыз өзүнүн накта кыргыз экенин биле турган болсо, бул жерде именно комузду тарыхын изилдеңиздер. Комуздун күүсүн анализдеп, ошону уга билгенди билиңиздер. Балдарга угузуңуздар, неберелерге, чөбөрөлүгө үйдө дагы комуздун күүсүн анда-санда бир музыкасын коюп, бир өзүңүздөр бир мындай үйдөгү мындай көнүмүш адатка айландырып койсоңуздар дагы болот. Ооба, сөзсүз эски күүлөрдү. Ооба, мына бул жерде айтып атпайбы, комузга көбүңүздөр кызыгат экенсиздер, көрдүңүздөрбү? Себеби комуз биздин өзүбүздүн улуттук аспап болгон үчүн биздин жан дүйнөбүздөгү болуп турган нерселердин баардыгын ошол комуз аркылуу биз жүрөгүбүздүн тынчтыгын дагы ошо комуздун күүлөрү аркылуу тынчтандыра алат экенбиз да. Анан биз эмне үчүн бул комуз менен сөздүн таасирин байланыштырып атам? Себеби кыргыздарда дагы сөздүн таасири ушундай экен да. Сөз чыккандан кийин ал сөз сеники эмес да, ал сөз ошол кишиге тиешелүү болуп калат экен да. Биз чын жүрөгүбүз менен эмес, балким баягы кара ниет менен да айтып койушубуз мүмкүн экен бир сөздөрдүчү. Ошол адамга башкача сөз, ошол сөз тийип калат экен да. Балким жакшы ниет менен айтып коюшубуз мүмкүн экен. Ошон үчүн сөз байлыкты сүйлөп жатканда сөзүбүздү абайлап сүйлөшүбүз керек. Мисалы, кыргыздарда эмне үчүн кагылып кетейин, алдыңа кетейин, тегеренип кетейин, бай бол, бактылуу бол, бизде мындай өзгөчө сөздөр менен эркелеткен го кыргыздарда. Ошон үчүн мындай кылабыз. Ар бирибиз балдарыбызга эркелеткен жакшы сөздөрдү арнайбыз. Ким кандай сөздү арнап жүрөт, беке жазып койсоңуздар. Ким балдарыңыздар кантип эркелетесиздер? Мен ошол нерсени дагы чукуп кайрадан кыз келиндерге үйрөткүм келип атат. Баланы тарбиялап жатканыбызда, баланы урушуп жаткан учурда дагы өзүнүн бир сөздөрү бар экен да. Ошол сөздөрдү кыргыздарда ошол сөздөрдү таап чыгам буйруса, ар бир сөзүн өзүнчө колдонгонго аракет кылабыз. Себеби сөз менен биз бир улутту жок кылып койгонго дагы кудуретибиз жетет экен да, бир сөз менен. Анан сөздүн таасирин бир гана кыргыз эли билчү экен да. Муну карасаңыздар, макалдарда айтылган да. Өзгөчө макалдарды окуйбуз, макалдарды жаттайбыз, жаңылмачтар бар. Сөз байлыкты өстүрүүчү касиетке бул биздин жаңылмачтар. Мисалы, мен сиздерге айтам, бал каймак, от үстүндө бал каймак, бал каймак, бал каймак. Эч ким бул ойлобойт да. Эмне жөнүндө мааниси бар, кыска тез айтылчу жаңылмаштар бар. Мындайча айтканда, тилиңизди кайрый турганда жаңылмаштар бар да. Мен өмүрү карганбаганмын дейт. Башың өмкүн, эмне дейт? Башың тилегиңе жеткир. Арсиян улум. Көлөкөм, берекем. Жиниңиз келгенде эмне деп урушасыз? Ошону айтыңыздар. Жиниңиз келгенде. Адамда мындай нерсе бар. Сөз качан өзүнүн таасирин күчтөндүрөт? Адам ушундай жини менен айтканда сөздүн
таасири катуураак тиет да, тез тиет. Анан эркелетип айтканда азыраак тиет экен. Себеби биз аны мындай жеңил жумшак кылып айтабыз да. Акырын жоштуп айтабыз да. Алтыным, жаным, берекем, көлөкөм, байым деп. Мен бизде Кыргызда биз чемпионум дейт. Мисалы мен балдарымды ошентип эркелетем да. Башың өскүр деп эркелетем дейт. Күнүм дейт, бай болгур дейт, жарыгым, берекем, садага болоюн. Садага болоюн. Чыным келгенде тополоң дейм дейт. Эми бүгүн сиздерге тапшырма берейин, мен сиздерге жакын адамдарыңыздарга өзүңүздөрдүн капа кылган деп коеюнбу? Сиз кимдир бирөөнү катуу урушуп койдуңуз. 1 жылдын ичиндеби, же 2 жылдын ичиндеби, же 3 жылдын ичиндеби сүйлөшпөй жүрөсүз, көптөн бери сүйлөшпөй жүрөсүз, Ошол адамдан ыраазычылык каалоо тилек айтабыз. Ыраазычылык каалоо тилек жөнөтөбүз. Бай болулайым деп айтам дейт азаматсыздар. Жакшы сөздү чыгарабыз оозубуздан. Жаман сөздөрдүн баардыгын кыскартабыз. Кокус кимдир бирөө жаман баягы байкабашы мүмкүн, бирок оозунан чыгып кетет жини келгенде. Жин келгенде мен өзүмдү баягы менде деле болот эле, жаш эми бар орто жашка келип калдым деп кээде ойлоп кетем да, 40 жашты таяп калдык анан. Балким 20 жашка чейин болгондо мен балдарым ошо жаш курагымда болгондо катуураак урушмак болсом керек депчи. Мен өзүм кечирээк 24-25-имде турмушка чыктым. Балдарымды анчалык деле катуу урушкан жокмун, бирок кээде урушуп коет элем. Анан мен бул нерселердин баардыгын китептерден эле алгам, башка жактан изилдеп, башка бир коучтардан, тренерлерден мен кыргызча бир деле нерсе эчтеке алып келген жокмун. Мен коучтардан 4 жыл, 5 жыл убактымды коротуп, бизнес эмне экенин окудум, психология деген эмне экенин окудум, өзүн өнүктүрүү деген темалар эмнелери, кайсы темаларды окуп иштеш керек, ал жөнүндө окудум. Онлайн системасын полный окуп чыктым. Мындайча айтканда, ааламда болуп жаткан нерселердин баардыгы онлайн деген нерсенин онлайнды мен 5 жыл изилдедим да. Анан азыр сиздер менен бул темалардын козголушу дагы бекер жеринен эмес. Бекер жеринен эмес. Кыргыздар кекчил болгон эмес, даже өзүнүн душманын да кечире билишкен. Ошон үчүн сиздерде кекчилдик бир сапат бар болсо, бир адамга бир таарынычыңыздар бар болсо, бул нерсенин баардыгычы кекчилдик, таарыныч сапат, анан таарынуу, анан кек сактоо, бирөөнү жаман көрүү деген сапаттардын баардыгы бул адамды стресс кылып, оорулуу кылат экен. Мындайча айтканда, сиздин бирөөгө ыза болгонуңуз, бирөөгө капа болгонуңуз, ушунун баардыгы стрессти чогултат экен дагы, сиздин бир жериңизден ооруну пайда кылат. Жок дегенде раковый клеткаларыңыз бир жерге келип такалып, ошол жерден рак клеткасы пайда болот экен. Өөрчүп кетет экен, мисалычы. Ошон үчүн баардык нерсени кечиргенге аракет кылыңыздар. Баардык нерсени кечириңиздер. Кечиримдүү болгонду үйрөнүңүздөр, жөнөкөй болгонду үйрөнүңүздөр. Өзүңүздөрдүн мен мындаймын, мен андаймын дебеңиздер. Себеби ар бир Кудай өзү баягы бизге сонун сыпаттарды берген, мындай жөнөкөйлүктү берген, сабырдуулукту берген, мээримдүүлүктү берген. Бизде айтөрчү жакшы сапаттарыбыз өтө көп да. Анан кичинекей эле жаман эки эле сапат бизди талкалап коет экен да, оорулуу кылып. Анан ошол сөздөрдү да айтып жатканда бирөөгө чын ниетибиз менен айтып коюшубуз мүмкүн. Балким урушуп кеткен учурлардачы ошол сөз ага кабыл болуп калат. Кудай ошол нерсени айтып жатат. Анткени сен болгон энергияң менен айтат экенсиң, анда сөз ичиңден чыкканда, жини келгенде адам да болгон энергиясы менен айткандыгы үчүн ал сөз учуп чыгып кетет экен да, ошол адамга барып октой болуп тиет экен да.
жаман сөз айткан болсоңуздар, анан ошону сиздер кайра Алладан жараткандан кечирим сурап ошол сөздү кайтарып алыңыздар. Ал кайра эле өзүңүздөргө кайтып келип калышы мүмкүн. Анткени эмне дейт, аалам айлампада деп айланып келип кайра өзүңө сайылып калышы мүмкүн да. Ошондуктан ар бирибиз, мен сиздерге бүгүнкү эфирге кирип берген жекелер айымдар, мырзаларга терең ыраазычылык билдиремин. Бул дагы болсо сиздердин өзүңүздөргө кошкон салымыңыздар. Балким араңыздардан мага окшоп патриот кыздар чыгып калышыңыздар мүмкүн. Балким мага жардам берип, бирибизди бирибиз түрткүлөп, мындайча айтканда кыргыздын нукура кыргыз экенибизди далилдеп, ааламга өзгөчө бир жаңылык киргизе тургандай, өзгөчө бир кыргыздын бир өзгөчөлүгүн алып чыга тургандай деңгээлге өсүшүбүз керек экен да. Анан биз изденбесек ким изденет анан? Мисалы, сиз изденбесеңиз, мен изденбесем, ким изденет? Анан кийин биз робот балдарды тарбиялайбызбы? Мен ошодон корком да, балдарым робот болуп калбаса экен депчи. Мен ошон үчүн балдарды чыгармачылыкка жакындатам. Эмне үчүн чыгармачылыкка жакындатам? Себеби бала мен башка инструментти ойнотконду жактырган жокмун. Мен өзүмдүн комузумду өзүм балдарыма да үйрөтсөм болот, бирок эненики балага мындай эркелик менен кабыл алышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн Кыргызда устат кармаган. Ошон үчүн устатка бериңиздер. Комузчу устаттар бар, мындай устат десе азыр мугалим да, мындайча айтканда азыр кыргыздарда мугалим да. Азыркы тил менен айтканда мугалим. Илгери биздин тарыхыбызда ошо устат деп айтылган да, шакирттерди тарбиялаган. Ошон үчүн устаттарга бериңиздер, комузга бериңиздер, сүрөткө, кол өнөрчүлүккө, дагы эмнеге, кыскасы кыргыз экенин далилдей турган нерселерге берсеңиздер абдан жакшыраак болот да. Себеби чыгармачылыкка жакын адам бул бизнести дагы аябай жакшы алып кетет экен да. Бул нерсени мен аябай жакшы изилдеп мындай көрдүм дагы. Анан көпчүлүк бизнесмендерди карасаңыздар, колунан бир нерсе ойлоп тапкандар. Томас Эмерсон деле караңыздар, лампочканы ойлоп таап койгон да. Көрдүңүздөрбү, канча жолу аракет кылды, канча жолу колунан жасап көрдү, канча жолу болбостуктар болду, акырында барып лампочканы таап койду, Анан Поповду караңыздар, радиону иштеп чыгып койгон. Бизде ушундай мындай өтө деле акыл десе акыл жагынан өтө ашынып кеткен деле эмес, болгону мындай колу менен жасап, ошол оюна келген нерсени колу менен жасап чыгарып койгон нерселер да. Эгер биз бизнесмен балдарды тарбиялайбыз десек, ишкер балдарды тарбиялайбыз десек, анда биз ошол чыгармачылык жака жакын кылып, кыргыз кылып тарбиялашыбыз керек. Кыргыз жыттана тургандай кылып, сүйлөгөн сөзүнөн бал тама тургандай кылып. Түшүндүңүздөр да? Мен мыйамда кыйкырып аткан нерсе чыгып атабы сиздерге? Эмне үчүн бул нерсени ойлоп таап берген мен ушул араңыздарда апалар бар. Мен апаларга ыраазымын, себеби апалар айтпаса мен бул нерсени козгоп чыкпайт дагы болчумун, билбейт да болчумун, балким кеч жетмек, жетсе дагы. Билбейм, ойдо жок жерден өткөндө бир сабак болгон, ал сүйлөө чеберчиликте эле баштаганбыз да. Анан негедир эле батага кетилди, бата жөнүндө сөз кылалы деп, бата жөнүндө баталарды группага айтып, апалар аябай шаңдуу болтушуп, көрсө кыргыздардын арасында, ошол апалардын арасында ушундай таланттуу апалар бар экен, ушундай акын эжелер бар экен, бир туугандар бар экен, ушундай кыргызча обондордордоган 7 бир тууган эжени мен таң калдым да. 7 бир тууган эже кыргызча ырдашат экен Жалал Абад шаарында. Мен ошолорго көрүп аябай ыраазы болдум да. Ошондой апалардын бар экенинечи. Мен ошондой апалар менен кошо өнүккүм келет. Ошондой апаларды чыгаргым келет, эмегечи, онлайнга чыгаргым келет. Балким араңыздардан сиздер дагы кызматташып, балким чыгып каласыздар араңыздарда. Өзгөчө бир темаларды козгоп чыгып калышыңыздар мүмкүн да. Мен бул нерсени уюштуруп берип жатам сиздерге. Бул жерде сиздер чыгышыңыздар мүмкүн, балким араңыздарда эксперт болупчу. Себеби сиздер тажрыйбаңыздар мол. Сиздер деген энесиздер, чоң энесиздер. Мен сиздерге кичинекей эле кызмын. Мен Союздун чебересимин.
А сиздер уже небересиздер. Чебере деген бул алыстап кетет. А небере сиздерди. Мындайча айтканда сиздер тарыхка бир аз мага караганда сиздер жакынырааксыздар да. Кыргызмын деп тилин тешилчү деген нускай эже. Рахмат. Көрдүңүздөрбү? Бизде кыргыз ойгонсо мындай ааламда жок нерсени алып чыгат да. Ааламда жок нерсени көтөрүп чыгат. Бизде баягы кыргыздардын кыргыздар мындай болуп атат, мындай болуп атат. Өнүкпө мындай орто эсеп менен алганда кыргыздар казактарга караганда кеч өнүгүп атабыз, орустарга караганда кеч өнүгүп атат. Бул өнүккөндүн себебин деле мен түшүнүп калдым. Кеч өнүккөн деле бир чети жакшы экен депчи. Себеби мына караңыздар, эрте өнүккөн өлкөлөр бар, Европа өлкөлөрү мына азыр талкаланып атабы? Чекесинен урап атабы? Мына өнүккөн өлкөлөрдө өзүңүздөр деле карасаңыздар, чекесинен Кудай мына жеткен чегине жеттиң деп атат да. Жеткен чегине жеттиң. Чекесинен урап атат да. Анан кыргыздар эми атырылып октой болуп чыгабыз буюрса. Айымдар ушундай нак кыргыздын мен кыргыздын бир кандайдыр бир элементтери менен бир кыргыздын бир нукура эмесин алып чыккым келет да, современный стилге деп коебузбу, мындай азыркы заманбап стилге ылайыкташтырып, бир улуттук кийимдерин апаларга, кыздарга, кенжетайларга ушундай бир уюштуруп чыккым келип атат. Эгерде араңыздарда тикмечилер болсо, дизайнерлер болсо, кайрылыңыздар, балким кызматташабыз. Ошондой баягы тигүүчүлүк тармакка кызыккандар болсо, бир кандайдыр бир кыргыздын бир нукура бир кийимин иштеп чыксак дагы болот. Себеби мындай эски кийимден бир элементтерин алып, жаңыланган эмеде азыркы заманга ылайыкташтырабыз дагы, алып чыксак дагы болот. Буюрса ошондой нерселерди уюштурганга аракет кылып атабыз кыздар менен. Балким сиздер менен да кызматташып калышыбыз мүмкүн да. Себеби сиздердин да бир өзгөчөлүгүңүздөр бар, өзүңүздөрдүн баягы канча жылдык тажрыйбаңыздар бар да бул жашоодо делечи. Мисалы, канча жыл жашап атасыз, 50 жашта болсоңуз сиздин 50 жылдык тажрыйбаңыз бар. Мисалы, бизде 36-37 тажрыйба болсо жыл, а сиздерде дагы андан 50-60 жашта болсоңуз, анда сизде аябай бизден дагы көбүрөөк тажрыйбаңыздар бар да. Себеби сиз бизге караганда эртерээк ааламдын жарыгын көргөнсүздөр да. Мен кызыгам, оба мен да кызыгам дейт. Ооба, баардыгыңыздарга, себеби ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн өзгөчө талантыңыздар бар. Ар бириңиздердин өзгө. Андан каяктагы эле бир нерселерге азгырылбаңыздар, өзүңүздөрдүн нукура эмнеңиздер бар алып чыга турган рынокачы. Эмнеңиздер бар? Сүйлөйм десеңиздер сүйлөп чыгыңыздар, ырдайм десеңиздер ырдап чыгыңыздар, инструмент ойнойм десеңиздер инструмент ойноңуздар, кол өнөрчүлүк кылам десеңиздер ал жака чыгылыңыздар. Чыгам десеңиздер рекламадан мен жардам беремин. Реклама боюнча мен жакшы эле тажрыйба топтогонмун. Мындайча айтканда, азыркы психолог, бизнес тренерлердин көпчүлүгүндө мен сатуу тармагында иштегенге 4 жыл 5 жылдан бери ал жакта жакшы билемин да. Алардын казанын жакшы билем аралаштырганда дегендей. Анан биз эмне үчүн өзүбүздүкүн эмнеге алып чыкпай атабыз деп дагы деле менде ушундай суроолор болуп атат. Эмне үчүн ошол биз өзүбүздүн тарыхыбызды казып, өзүбүздөгү баалуу бриллианттар, алтындар жатса, ошол нерселерди казып мындай алып чыгып бир мындай жыл алтынды деле бир аябай жакшы эме кылсаң, аябай сонун нерселер жаратсаң болот да. Бриллианттар кандай сонун нерселер. Мисалы, бул эми салыштырмалуу да, мындайча айтканда биздин сөз төркүнүн түшүндүңүздөр да, мындайча айтканда өзүбүздүн эле тилибизди, дилибизди, руханий байлыктарыбызды, кол өнөрчүлүгүбүз деги айтып түгөнгүбүз да. Бизде толтура нерсе бар, ошонун баардыгын бирден экиден казып чыгарышыбыз керек. Азыр ааламга таанылуу бат эле. Мен элечекти кийип чыгамын дейт Замир эже, азаматсыз. Мен ошо элечекти орогон апаларга ыраазымын да. Себеби менде дагы 65-70 жашка таяп калган апалар бар. Мен өзүм деле мен баягы билбейм, эле илгертен эле ушундай окшойм да.
кыз кези менен эле бир нерселер уюштурат окшойм. Мен ушул иштеген жериме жаңы жер Айылда, Сокулукта. Ошол жерге келип бир апалар тобун уюштурган элем да. Азыр Комузда бул жерде 60-65 жаштагы апалар болсо, мен айта алам да, комуз үйрөнөм десеңиздер кеч эмес да. Мен 55 жаштан 65 жашка чейинки 8 апаны комузга үйрөткөм. 8 апаны. Ал апалар шайыр апалар тобунда ырдайт болчу, дайыма ошо комуз менен 1-2 чыгарманы үйрөнүп алышкан. Өздөрү келишпейт. Неберелерден бошоп калдык деши элечи. Анан ошол үйрөнүп алгандан кийин анан өзүнүн баягы комуз чертип ырдаган апалар өзгөчө көрүнөт экен дагы. Анан чүй жергесинде жакшы орундарды алып жүрүшөт да. Көрсө, үйрөнөм десе адам, ага эч ким тоскоол боло албайт экен, эч ким. Мен 65 жаштагы апаны англис тил үйрөнүп жүргөнүн көрдүм да. 65 жаштагы апаны. Америкада уулум жашайт, мен Америкадагы неберелерим менен сүйлөшкөнгө мен англис тилинде сүйлөшүм керек депчи. Анан азыр кеч, сиздерде деле кеч эмес, бир нерсени иштеп ойлоп табам десеңиздер, сиздер 3 жыл 5 жылдын аралыгында оңой эле нерселер таап чыгарып коесуздар. Мисалы, кээ бир эжелер бар да, апалар бар араңыздарда, килем токугандар бар. Араңыздарда ийик ийригендер бар, сайма сайгандар бар араңыздарда. Акындар бар, жазуучулар бар, жомок айткандар бар. Бизде жомок айткан эжекелер да бар экен. Мен аябай кызыгып калдым группада. Бирок убактым болбой атат. Негедир группаны толук кандуу ачып жомокторуңуздарды укканга. Себеби менде башка жакта да иштейм да, параллельно. Ооз комузду үйрөтө аласың. Мен ооз комузду кичине чертип көргөм, бирок өтө толук кандуу үйрөтө албайт болушум керек. Балким үйрөнсөм үйрөтүп коюшум мүмкүн, эстесем да. Мен Бишкекте аэропорт жакта турамын, жаңы жер деген Айылда. Бизде эфирибизди жыйынтыктайлы, 1 сааттан ашып кеттир. Эфир сакталбай калбасын, Бүгүнкү темага сурооңуздар барбы? Суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. Мына сага караңыздарчы, мен жакында жүндөн дорожка жасайм дейт. Мына буну дагы сатсаңыз болот, бизнес кылсаңыз болот. Мына сага мен Замиреже, мен сиздин эмеге эмне деп коет, продюсериңиз болуп берем. Замирежени онлайнга чыгарып берем, иштейм десеңиз. Дача суу жакта болгом дейт. Жакын эле, 1 айыл жакын дачасы бизге жакыныраак. Анда эмесе мен сиздер менен коштошоюн. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө тынччылык, аманчылык болсун. Жакындарыңыздарга жакшы сөздөрүңүздөрдү арнаңыздар дагы. Кимди кечире албай жаткан болсоңуздар кечириңиздер. 5 адамга ыраазычылык катыңыздарды жазыңыздар. Кечирим сураңыздар дагы. Телефон азыр бизде WhatsApp бар да, WhatsApp'тан эле, же кайсыл интернет тармагы болсо, кайсыны колдонсоңуз ошодон 5 адамга өзүңүздөрдүн ыраазычылыгыңыздарды чын жүрөктөн арнаңыздар дагы жөнөтүңүздөр. Тапшырма. Ушул баракчада белгилеп коюңуздар, кимдин тапшырма аткарганын мен билейин, Instagram баракчамды кошо белгилеп коюңуздар, Жазгүл Токтот Демир. Мына мен тапшырма аткардым деп туруп, алысырактан сүрөткө тартып туруп жөнөтүп коюңуздар. Сиздердин тапшырма аткарып жатканыңыздарды мен билейин. Макул, анда сиздер менен коштошпойм. Көрүшкөнчө эртең буйрса 3-чү эфир. Анан эфирди сөзсүз бөлүшүп коюңуздар. Мен сиздерден суранайын дагы бир жолу. Эфирди сөзсүз жакындарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Стористерди бөлүшүп коюңуздар, себеби аларга дагы бир кандайдыр бир жардамыбыз тийип калышы мүмкүн да. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Бейпил түн.